Саламатсыздарбы, эфирде кабарлар программасы, студияда Самара Аширбаева. Алгач күндүн негизги темаларынан кыскача. Сооронбай Жээнбеков бүгүн президенттик милдетин расмий тапшырып берди. Ал өлкөнү 3 жыл башкарды. Өткөн суткада Кыргызстанда 431 кишиден коронавирус табылып, 203 бейтап айыкты. 4 адам бул илдеттен көз жумду. Жогорку кеңештин депутаттары Бишкек шаарына кирген өзгөчө абал режимин жокко чыгарды. Суук түшкөндүгүнө байланыштуу Бишкек Ош каттамында кичи автобустар менен жүргүнчүлөрдү ташууга тыюу салынды. Сооронбай Жээнбеков бүгүн расмий түрдө президенттик кызматын тапшырып кетти. Узатуу иш-чарасы Ала Арча мамлекеттик резиденциясында өтүп, ага жогорку кеңештин депутаттары, премьер-министр жана өкмөт мүчөлөрү катышты. Жээнбеков соңку кайрылуусунда 3 жылдын ичинде жасаган эмгектерине токтолуп, ал баштаган иштерди кийинки бийлик улантып кетишине ишеним артты. Ошондой эле иш болгон жерде кемчиликтер да болгонун белгилеп, бул үчүн элден кечирим сурады. Бюджеттик жана өлкөнүн финанс институттарынын каражатын эретке буралдык. Өлкөбүздүн экспорттук потенциалын көтөрүү максатында аймактардагы ишкерлер өзгөчө кайра иштетүү тармагы сезилерлик каржылык колдоо алышты. Соттук укуктук реформасын ордунан жылдырдык. Коррупция каршы күрөш жүрдү. Көп жылдар бою талашка түшүп келген коопсуз шаар долбоорун ордунан жылдырдык. Патрулдук милиция өлкө борборунун ишти баштап Ош шаарында даярдалууда. Мына ушул жана башка иштердин баары эң биринчи кезекте ар бир жарандын жашоосун жакшыртуу максатында жасалды. Жогорку кеңештин төрагасы Канат Исаев отставкага кеткен президенттин милдетин аткаруудан баш тартты. Ал учурдагы коомдук саясий кырдаалды эске алып жана парламенттин 6-чакырылышынын мөөнөтү юридикалык жактан аяктап бара жатканына байланыштуу Кыргыз Республикасынын президентинин милдетин аткаруу укугунан баш тартканын жана убактысын парламенттин иштерине арноону туура көргөндүгүн түшүндүрдү. Кыргызстандын башкы мыйзамынын 68-беренесине ылайык президент өз ыйгарым укуктарынан мөөнөтүнөн мурда баш тартса, анын милдетин жогорку кеңештин төрагасы аткарышы керек болчу. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков кызматтан кетеринде күч органдарында жетекчилик кызматтарда жүргөн 4 кызматкерге генералдык наам ыйгарды. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынан билдиришкендей, Сооронбай Жээнбековдун жарлыгы менен министрдин орун басарлары Алмаз Оразалиев менен Мирлан Каниметов генерал болушту. Ал эми УКМКнын маалымат кызматы төраганын биринчи орун басары Талантбек Салиев генерал-майор наамына ээ болгонун билдирди. Ошондой эле милициянын генерал-майору наамы Ош облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Малик Нурдиновго ыйгарылды. Жогорку кеңештин депутаттары Бишкек шаарына кирген өзгөчө абал режимин жокко чыгарды. Белгилей кетсек, Сооронбай Жээнбеков 9 октябрь күнү Бишкекке өзгөчө абал режимин киргизүү боюнча жарлыгын жарыялаган. Өткөн суткада Кыргызстанда 431 кишиден коронавирус табылып, 203 бейтап айыкты. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашты. Ушуну менен коронавирус жуктурган адамдардын саны 51.020га жетти. Анын ичинен 45.288 бейтап айыгып чыккан. Азыркы тапта 2202 бейтап стационарларда, 1951 киши амбулатордук шартта дарыланып жатышат. Ал эми 4 адам дал ушул илдеттен көз жумду. 2 учур Ошто болсо, дагы 2 Баткен облусунда катталды. Коронавирус оорусун жуктуруп алгандардын саны күндөн күнгө жогорулай баштады. Ар бир облус шаар эпидкырдаалды жөнгө салуу үчүн бир канча чектөөлөрдү киргизүүгө мажбур болууда. Стационарларга кайрылган жарандардын да саны өсүп, азыркы мезгилде ооруга чалдыккан жарандар дароо эле оор абалга түшүп жатышат. Эгерде санитардык нормалар сакталбай улана берсе, кырдаал жай мезгилиндеги абалдан да өтө оорлошуп кетерин эскертип жатышат. Теманы Мимоза Жаныбек кызы улантат. Өлкө боюнча Ош облусунда жана Ош шаарында илдетке чалдыккандардын саны кескин көбөйүп, анын ичинде каза болгондор да көп катталууда. Ооруну ооздуктоо максатында Ош облусунун аймагында посттор коюлду. Бул жерде айдоочулар жана жүргүнчүлөрдүн дене табы текшерилип, өткөрүлүп жатат. Ош облусунун Араван, Ноокат, Кара Суу райондорунда оорунун очогу бар экени кооптулукту жаратууда. Мындан улам текшерүү посттору ар бир райондун кире беришине коюлду. Бул жерде мед кызматкерлер унаадагы жүргүнчүлөрдү тыкыр көзөмөлгө алышууда. Ошондой эле айдоочулар унааларга санынан ашык жарандарды алып жүрүүсүнө эскертүү берилип, бул чаралар өз кезегинде элдин саламаттыгы үчүн көрүлүүдө. Без маски адамдар.
санитар эрежелерди так сактап коргоончу каражаттар менен жүрүү. Ошондой эле бир чек арадан экинчи чек арага өтүп атканда, бул тагыраак айтканда райондон же болбосо областтан областка өтүп жатканда ошол жарандарыбыздын дене табын текшерип анан өткөрүлөт. Эгерде дене табы жогорулган болсо, ошол жерде атайын ошо медицина кызматкерлери бар, өзгөчө кырдаал министрлигинин өкүлдөрү бар. Ошолор менен биргеликте ошол тез арада изоляцияга алуу боюнча иш-чаралар жүргүзөт. Өлкө боюнча илдетке чалдыккандардын саны 50 миңден ашты. 16 октябрга карата 431 жаңы учур катталса, анын ичинен 147си Ош облусунда болсо, 44-ü Ош шаарында. Учурда Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүндө орундуктар толуп калган. Абалы өтө оор жарандар басымдуулук кылат. Бейтаптар үчүн орундуктардын жетишсиздигин жоюу үчүн күндүзгү стационарларды ачуу зарылдыгы бар. Антпесе оорулардын баарын ооруканада жаткырып караганга мүмкүнчүлүк жок. Дарыгерлер өздөрү да ооруга чалдыгып жаткандыктан экесе кыйынчылыктар жаралууда. Мынантип биздин жугуштуу оорулар бөлүмдөрү аябай койкаларыбыз жетишпей, бейтаптарды 24 саат жаткызып жардам бергенге азыр чын айтканда бизге кыйын болуп атат, мүмкүнчүлүк да болбой атат. Ошон үчүн дневной стационардын санын ошолорду ачып, ошолордун санын көбөйтпөсөк, анан баягы жеңил формадагы, орто акыбалдагы бейтаптар ошол жерге барып дарыларды алып турбаса, стационарный мына ооруканаларда койкалар будан ары да жетишсиз болуп калышы мүмкүн. Ошондой эле Талантбек Арстанкулов райондордон облустук ооруканага келген жарандардын саны көп болуп жаткандыгын айтат. Мындан улам ооруканада орундуктар жетишпей жатат. Ооруга кабылган бейтаптар өздөрү жашаган аймакта дарылануусу керек деп эскертет. Ал үчүн жер-жерлерде күндүзгү стационарлар иш алып барууда. Анан эгерде биз азыр бүгүнкү күндө биздин ооруканага Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканага 3-чү деңгээлдеги 3-чү даражадагы ооруканага биз жеңил формадагыларды бейтаптарды жаткызып алсак, анда оор бейтаптарга орун жок болуп калат. Ошону эске салып айтып кетким келет. Ал эми Ош шаарында ооруну жуктургандардын саны 4000ге чукулдады. Анын ичинен 116 жаран оорунун кесепетинен каза болгон. Статистикалык өсүш байкалган соң учурда шаар ичинде 3 жерде кошумча күндүзгү жана түнкү стационарлар ишин баштаган. Алар номер 52 мектепте, шаардык оорукананын эски имаратында жана шаардык төрөт үйүндө. Дагы бир жагдай кош бойлуу аялдар арасында да илдет аныкталып жаткандыктан аларды бөлүп дарылоо үчүн да орундуктарга муктаждык жаралууда. Биздин эми прогнозубуз боюнча биз өзүбүздүн коопсуздугубузду ойлобосок, анда июль айында да коркунучтуураак өтүшү мүмкүн. Азыр тяжелый формалар менен көп болуп атат. Бейтаптарыбыздын акыбалы мурункуга караганда тез эле начарлап кетип атат. Азыр бейтаптар көбөйүп, өтө оор акыбалда түшкөн бейтаптар да көп болуп, ошондуктан азыр каза болгондордун саны да күндөн күнгө көбөйүп атат тилекке каршы. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму буга чейин бүт өлкөлөргө коронавирустун экинчи толкуну болоорун айтып, ага даярдык көрүлүшү керектигин коңгуроо кылган болчу. Бул аралыкта дарыгерлер өздөрү да оору жуктуруп каза болгондору да бар. Адистер оор жоготуулар орун албаш үчүн болгону талаптарды так сактоону гана айтышат. Дарыгерлердин айтымында акыркы учурда жарандардан коронавирус илдетин аныктоо бир топ кыйынга турууда. Анткени жарандардын көпчүлүгү илдет жуктуруп алгандан кийин үйүндө өз алдынча дарыланууга өтүп алышкан. Бул учурда бул жагдайды дарыгерлер кеңеш беришпейт. Эгерде сизде оорунун белгилери болсо, сөзсүз дарыгерге кайрылууну сунушташат. Ар бирибиз санитардык нормаларды сактап, оорудан оолак бололу. Мимоза Жаныбек кызы, Айбек Үсөн уулу, Ынтымак. Жалал Абад облусунда да бир нече райондорунда пандемия күч алды. Алардын ичинде Базар Коргон районунда бар. Аталган райондо аймактык оорукананын инфекциялык бөлүмү коронавируска чалдыккандар менен толуп, бейтаптар облустук ооруканага жөнөтүлүүдө. Райондо кырдаалдан чыгуу үчүн кандай чаралар көрүлүп жатат, кабарчыбыз айтып берет. Базар Коргон аймактык ооруканасындагы инфекциялык бөлүмдө 46 орун бар. Учурда анда COVID-19 чалдыккан 47 бейтап дарыланууда. Алардын басымдуусу оор абалда. 6 өтө оор абалда, 20 оор абалда, калган 21 орто абалда жатышат. Бейтаптарга биздин ушу ылайыкташтырып, ушу жугуштуу оорулар бөлүмүнүн жанында да 25 койка ылайыкташтырып, зданияны ремонт өткөзүп, ошол жерге азыр бейтаптар жаткызып жатабыз. Базар Коргон аймактык ооруканасынын директорунун орун басары Данакан Арыкбаеванын берген маалыматында, аймактык ооруканада бейтаптарга зарыл болгон дары-дармек, медициналык жабдыктар жетиштүү болгону менен орун жетишпей бейтаптар облустук ооруканага жөнөтүлүп жатыптыр.
Кече күнү мисалы үчүн 15 бейтап жатты. 10 чыкты. Кече күнү 49 болчу, а бүгүн 47. Биздин өзү койка 46. Кээ бирлер коридорго жатышка туура келип атат. Ошол себептен биздин баягы бизге жатканга мүмкүнчүлүк болбогондорду биз областтык ооруканасында кошумча койкалар ачылган, ошол жака жөнөтүүгө туура келет. Абалдан чыгуу үчүн район борборундагы лицейдин жатаканасына бейтаптар үчүн 100 орун даярдалган. Ага ишкерлер жана жергиликтүү бийлик 2 миллион сомдон ашык каражат сарптап, оңдоп түзөө жумуштары аткарылган. Бирок ал жерде иштөө үчүн дарыгерлер жетишпегендиктен, ыштап бейтаптарды облустук оорукананын базасында уюштурулган кошумча орундарга жайгаштыруу чечимин чыгарган. Лицей гана даярдалып, бирок иштей элек. Бизден ошол 50ден ашкан 50гө толду, ошондуктан 50 орундук толгондуктан байланыштуу. Мындан дагы келген жарандарды биз Жалал Абад облустук ооруканага жөнөтүп атабыз. Бул облустук штабтын чечими. Эгерде ал жакта толуп кала турган болсо, биз дагы 100 кошумча орунду пайдаланууга беребиз. Учурда Базаркоргон районунда 3 күндүзгү стационар иш алып барууда. Расмий маалыматка таянсак, пандемия башталгандан бери райондо 600 адам коронавируска чалдыгып, 19-у каза болду. Белгилей кетсек, бир сутка ичинде өлкөдө дагы 431 адам бул илдетти жуктуруп алды. Алардын 65и Жалал Абад облусунан. Кабылбек Өчкөнбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу. COVID-19 илдетинин күч алгандыгына байланыштуу республикадагы курулуп жаткан ооруканалардын курулуштарын тездетүү зарылдыгы жаралды. Жалал Абад облусундагы 100 орундуу жугуштуу оорулар ооруканасынын курулуш иштери 47%га аягына чыгып калды. Оорукананын долбоору 111 миллион 357 миң сомго бааланып, 77 миллион 145 миңге Алым Ата жоопкерчилиги чектелген коому тендерден утуп алган. Ал эми республикалык бюджеттен каржыланууда. Оорукананын учурда курулуш иштери кандай жүрүп жатат, кийинки тасмада сөз болот. Жалал Абад облустук клиникалык ооруканада курулуп жаткан 100 орунду имараттын курулушунун 47%дан ашууну бүтүп калды. Ал республикалык бюджеттен каржыланууда. Өткөн жылы имараттын курулушуна 15 миллион акча бөлүнгөн. Бул жылы да 5 миллион каражат ажыратылган. Эгерде имарат бүткөрүлсө, кулак, мурун, урология жана көз бөлүмдөрү көчүрүлөт. 2 кабат астындагы подвалы менен курулуп бүтүү этабында турат. 100 орунга эсептелинген. Бул жерде ооруканадагы таңкыстык жаралган бөлүмдөр бул урология, глазной, лор жана челюстно-лицевая хирургия деген 4 бөлүм ушул жерде өтүшүп, ушул жерде жаңы имаратта Кудай буйруса бүтүп калса иштешет. Анын артынан бир канча бөлүмдөрдү эски оорукананын имаратында бир канча бөлүмдөргө шартын, керебетин кеңейткенге жакшы ыңгайлуу шарттар жаралат. Долбоордун жалпы сметалык баасы 111 миллион 357 миң сом болсо, аны Алым Ата жоопкерчилиги чектелген коому 77 миллион 145 миңге тендерден утуп алган. Азыркы күндө 45 жумушчу тынымсыз иш алып барууда. Учурда чатыры жабылып, айнек терезелери коюлууда. Ичинде отделка иштери жүрүп атат, шабактары жүрүп атат. Ошого эле катар котельныйдын курулушу жүрүп атат, теплотрасса кетип атат, туалеттин дубалы туруп калды. Биз тапшырганга декабрга аракет кылып атабыз, декабрга бүтүрөбүз деп планыбыз бар. Облустун көпчүлүк район шаарларында убактынчалуу жугуштуу оорулар бөлүмдөрү республикалык бюджеттен каржыланып, оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. Азыркы учурда COVID-19 илдетин алдын алууда. Ооруканаларда орундуктар, дары-дармек, керектелүүчү аппараттардын бардыгы камдалган. Аксы, Алабукка бүт эле жерлерде кошумча орундуктар бардыгы даярдалган. Бүгүнкү күндө орун жетпей калды деген маселе жок. Область боюнча бардыгында эле жетиштүү дарыланып атышат. Но биздин өзүбүздүн специалисттердин берген немесине чейин 20-сына чейин, 24-нө чейин пик болот деген божомол бар. Себеп дегенде контакт бар, митингдер, ошолордун бардыгын 14 күндөн санап алып атышканда 24-нө чейин пик болот деп коркунучта туруп атабыз. Эгер биз ошол нерседен өтүп кете турган болсок, кайра анда нукка түшөбүз. Ошол менен катар облустагы 336 калкка медициналык кызмат көрсөтүүчү жайлар бүгүнкү күндө кышка толугу менен даяр. Азыркы учурда бардык саламаттык сактоо тармагы жылуулук менен камсыздалган. Айымкан Исралы кызы Айбек Үсөнуулу, Ынтымак.
Бүгүнкү күнү дыйкандар көзгө түшүмдөрүн жыйнап кампаларына киргизип алышкан. Бирок ушул мезгилде кант кызылчасы жыйналып жатат. Алсак Кара Бура району боюнча быйыл 135 гектар жерге кант кызылчасы себилген. Анын 50 гектары жыйналып, түшүмдүүлүгү 70-80 центнерден айланууда. Аталган райондун Чолпонбай айыл аймагынын тургуну дыйкан Эмиль Орозбековдун кызылча талаасынан кабарчыбыз баяндайт. Дыйкан Эмиль Орозбеков 12 гектар жерге кант кызылчасын айдаган. Учурда атайын техника трактордун жардамы менен түшүм жыйналууда. Мындан 3-4 жыл мурда Кара Бура районунун Аманбаев айыл аймагына талаас өнүктүрүү фонду тарабынан кант кызылчасын жыйнап, чогултуучу техника алынып келинип, жумуш жеңилдеген. Бул техника кызылчанын жалбырагын кесип, тазалап кетсе, ал эми тракторго кошулган атайын жасалган техника кант кызылчасынын тамыры менен жулуп, чогултуп прицепке жүктөйт. Карманыбыз Эмиль Орозбеков бир канча жылдан бери эле кант кызылчасынын тандалган сортунун үрөөнүн сээп, жылына түшүмдүүлүгү мол кант кызылча жыйнап алат. Анын айтымында быйыл ар гектарына 70-80 тоннадан кем эмес түшүм жыйнап алууда. Учурда аталган райондо массалык түрдө кант кызылча жыйналууда. Былтыр гектарына бир 70-тен 80ге чейин болгон, быйыл деле ошондой болсо Кудайга шүгүр жакшы. Былтыр сахардын баасы арзан болуп, бир аз арзан болгон, азыр эми кымбаттап атат. Быйыл болсо тоннасын 3100 сомдон сатып алышып атат. Эгер сатам десең, сатпайм десең, сахар алам десең, сахар дагы алгандар болуп атат да. Орточо эсеп менен 1 гектарга сепкенден баштап жыйнаганга чейин бир 80 миңден дегере кетет. Ар бир гектарга 80ден да ашып кетет. Эми бергениңе жараша да, караганыңа жараша. Кара Бура районунда жалпы 38.500 гектар айдоо жери бар болсо, анын 25.800 гектар жерине тоо бурчак айдалат. Ал эми 135 гектар жерин кант кызылчасы ээлейт. Калган жерлерине айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түрлөрү себилет. Негизинен аталган райондун аймагында бардык айыл чарба багытындагы түшүм дээрлик жыйналып калды. Ал эми кант кызылча массалык түрдө жыйналууда. Азыркы мезгилде айыл чарба жумуштары негизинен жыйынталып бүтүп калды баарычы. Кызылча эле калды. 135 гектардың азыр 50 гектары жиналды, 40%-га жакындап калды. Аба ырайы да азыр жакшы болуп турат, прогнозда жакшы берип атат, 25-не чейин күн жакшы болот депчи. Кудай буйрса, бүт айыл чарба продукциялары жиналып бүтөт. Дыйкандар тарабынан өстүрүлгөн кант кызылчасы Маймак станциясындагы кант кызылчасын кабыл алуучу пунктта кабыл алынып өткөрүлүүдө. Бүгүнкү күнү аталган пункт Манас, Кара Бура райондорунан жыйналып келинген кызылчаларды кабыл алууда. Берде канча тонна неме деген ограничение жок да. Баягы убагында дыйкандар баягы урукту сатып алып, себеп неме канча көп болсо, бизге деле ошо выгодно да, заводко, элге деле неме. Анан берге чогултабыз, чогулткандан кийин вагон менен отправка кылабыз кайра. Кайыңды кантка. Кандай кылып нерде премка алып атпайбыкпы? Вагонго жүктөгөндө ушундай болуп кетет да кайтып. Быйыл өрөөнүбүздө өстүрүлгөн төө бурчактын баасы 73 сомдон бааланууда. Ал эми кант кызылчасынын баасы ар тоннасына 76 килограммдан кант иретине берилсе, 25% нак акчалай берилгенине дыйкандар ыраазы. Айымкан Исралы кызы Айбек Үсөнулу, Ынтымак. Суук түшкөндүгүнө байланыштуу Бишкек Ош каттамында кичи автобустар менен жүргүнчүлөрдү ташууга тыюу салынды. Бул тууралуу Ош облусу боюнча жол кыймылын камсыздоо бөлүмүнөн билдиришти. Маалым болгондой, бул боюнча өкмөттүн токтому чыккан. Аба ырайынын туруксуздугунан, сууктун түшүшүнөн улам жолдор тоңгондугуна байланыштуу 16 октябрдан тарта 2021 жылдын 1 майына чейин кичи автобустарда жүргүнчүлөрдү ташууга тыюу салынды. Бул боюнча жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын жол көзөмөлдөө тобунун кызматкерлери тарабынан түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Бүгүн Ош-Бишкек багыты боюнча каттаган айдоочуларга жол тескөөчүлөрү тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Ош облусунун бардык райондорунда дагы кичи автобустар менен жүргүнчүлөрдү ташыган айдоочуларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Анын негизги максаты жарандардын коопсуздугун сактоо, жолуна кырсыктарын алдын алуу. Ош облусунун аймагында бүгүнкү күндө кыш мезгили келип аткандыгына байланыштуу Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомунун 2005-жылы чыккан 334 токтомунун негизинде Бишкек Ош автожолунда жүргүнчүлөр жүрүүчү атайын кичи автобустарга тыюу салынат. 16 октябрдан 2021 жылдын 1 майына чейин чектөө киргизилген.
Бул чектөө азыркы жол кырсыгын алдын алуу жана болтуруу максатында, адамдардын өмүрүн сактап калуу максатында ушул 2005-жылы токтом кирген, ушул токтом негизинде жылда ушул мезгилдерде чектөө салынат. Өлкө аймагынан алынган жаңылыктар топтому мына ушулар болду. Ушул жана башка маалыматтарды ынтымак чекиткейжи сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан таба аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.